Артында 2020 Toyota Land Cruiser 200. Дизайны 2009-дан бері көп деле өзгөргөн жок. Жалпы дизайны жөнүндө жана канчалык ыңгайлуу экендигин бүгүн силерге айтып берем. Баарыңарга ассаламу алейкум. Дизайны жөнүндө айта кетсем, Land Cruiser үлгүсү 1951 жылдан бери чыгарылат. Ар бир мууну 4 бурчтук болуп чыккан. Мындайча айтканда кирпичке окшош. Эгерде 10 жаштагы балага мага жипти тартып берчи десең, ушундай жол тандабасты тартат болуш керек. Артында ушундай спойлери бар. Билбейм мен канчалык бул аэродинамикасына жардам берет. Бул мындай дизайн катары эле жасалган го деп ойлойм. V8 жана TRD жазуулары. Эмнеге TRD? Анткени бул өзгөчө TRD деген топтомо. Бул топтомунда көп деле техникалык өзгөрүүлөр болгон эмес. Бир гана жүрүү бөлүгүндө генетикалык турукташтыруу системасы кошулган. Көпчүлүк өзгөрүүлөр тышынан, анан ичинен болду. Мисалы, артында ушундай өзгөчө бампери, алдында да өзгөчө бампер менен торчосу. Салондун ичине келсек, салондун ичиндеги отургучтары күрөң булгардан жасалган. Эшиктердин каптоосу да кара күрөң түстө. Анан жыгачтын ордуна алюминийге окшош материал орнотулуп баштады. Андан тышкары от алдыруучу баскычы кызыл түстө TRD деген жазуусу менен болду. Башка эч кандай өзгөрүү болгон эмес. Капталынан караганда бул 2009 Land Cruiser эле. Албетте 2009-дан бери көп нерсе өзгөрдү. Башкача фарлар, башкача бамперлери, күзгүлөрү, бирок жалпы мындай түрү, жалпы стилистикасы ошондой эле. Босоголорунда ушундай бекем жасалган тепкичтер бар. Эч былк этпейт. Коркпостон 3 кишини кармайт болуш керек. Андан тышкары үстүндө чыныгы рейлингтери. Азыркы заманбап кроссоверлерге окшобой жасалма рейлингтери жок. Ошондуктан үстүнө лыжа, велосипед, автобокс орнотуп туруп кете берсе болот. Алдына келсек, алды деле жөнөкөй жасалган. Фарларында ар бирөөсүндө 2 светодиод линзалары, хром элементтери, TRD жазуусу, анан мен айткандай эле кошумча бампери. Ушул эле баага BMW X7 алсаңар болот. Бирок X7-ин бети өзүн мындай кымбат билдирет. Мынакей, мисалы X7-ин бети ал эми 200-дүн жөнөкөйрөөк бети. Бул X7 Кореяда экен. Кореядан ушуну буйрутма берем десеңер, анда Silk Road Auto деген компаниясына кайрылсаңар болот. Телефон номерлерди видеонун астына кошуп коебуз. Салондун дизайны кичине эскирди, бирок эшиктердин каптоосу жумшак. Алдыңкы панели да жумшак. Бул жагында кичине булгарысы бар экен. Жүрүк отурмосу өтө бекем турат. Жалпы эргономикасы ыңгайлуу, бардыгына кол менен жетесиңер. Ыңгайлуу руль. Баса рулунда жасалма тийилген жерлери бар экен. Бул жагында алюминийге окшош пластик, катуу. Кармагычтары да пластиктен жасалган, аябай чоң кармагычтар. Бардачоктун капагы да катуу пластиктен жасалган. Мындай баага кичине көбүрөөк жумшак булгары кошуп койсо болмок. Бирок алдыңкы прибор панели жөнөкөй, түшүнүктүү, жөнөкөй тоголок спидометр менен тахометр. Мультимедиа системасы 2020 жыл үчүн кичине эскерди, көп деле функциялары жок, бирок 360 камерасы бар. JBL аудио системасы, анан салондун ичинде 4 аймактык климат контролю бар. Чатырында айнеги бар, отургучтарды болсо жылытып муздатсаңар болот. Рулду да жылытсаңар болот. Коопсуздук системалардан адаптивдүү круиз контроль, көрүнбөгөн зоналарды аныктоочу датчиктер, тилкени кармоочу система, жөө жүргөндөрдү көрсө тормоз берет, анан арты менен чыгып баратканда капталда кетип бараткан унааны аныктайт. Рулду ушул баскыч менен жылдырсаңар болот, анан от алдырганда руль силерди көздөй жакыныраак чыгат. Ортосунда муздаткычы бар, суусундук салып муздатсаңар болот. Бул жагында болсо 2 бөтөлкө кармагычы. Бирок бул жакка узун бөтөлкө салсаңар учуп кетчүдөй экен. Арткы жагында орун аябай көп. Буттарым үчүн, башым үчүн кенен орун бар. Анан отуручту алдыга же артка ушундай жылдырсаңар болот. Андан тышкары ушинтип жаткызып койсоңор болот. Карабач кандай ылдый жатат. Кроссоверлерде мындай нерсе жок. 3 киши бул жака негизи кенен эле батат. Андан тышкары бул жагында климат контролю, отургучтардын жылыткычтары жана 12 вольт разъему бар. Бул европеец болгондуктан 3-чү катарында отургучтары жок. Негизи европейцтерди 3-чү катары менен көрө элекмин. Американец же арабтарда 3-чү катары бар. Андан тышкары жүк салгычтын ушундай 2 бөлөк капкагы бар. Ушундай ачылат. Бирок Range Rover'га окшоп кайра экөө чогуу жабылбайт. Жүк салгычы чоң өзгөрө көргөндөй эле. Андан тышкары ушул отургучтарды жаткызып туруп көтөрүп койсоңор болот. Жүк салгычы мындан да чоң болуп калат. Корпустон цемент бышок, койпой, дөңгөлөктөрдү салып кете берсеңер болот. Ал эми булардын эң чоң кемчилиги менин оюмча бул токтотмо системасы. Анткени мисалы мунун салмагы 2600 кг.
Геликтен салмағы 2500 кг. Геликте токтотмо системасы күчтүүрөөк, тормоз дискалары чоңураак. Бул көйгөйдү көп жылдан бери айтып жүрүшөт, бирок Toyota компаниясы муну чече элек. Трассада катуу кетип баратканда тормоз бергени кыйын болот. Балким Toyota компаниясы буларды катуу айдабайт деп ойлойт. Ошондуктан бул маселени чече элек. Обзору аябай жакшы. Чоң терезелери, чоң күзгүлөрү, өзүңөр да бийик отурасыздар. Отургучтары болсо өтө жумшак экен. Ошко мисалы эч кыйналбай, белиңер оорубай жетсеңер болот. Жүрүү бөлүгү аябай жумшак. Ар бир нерсени жутуп кете берет. Бирок башкарганда мисалы айымдар үчүн кичине кыйыныраак болушу мүмкүн. Анткени жүрүп баратканда, бурганда кемеге окшоп капталга кыйшаят. Жүрбөй турганда деле рулду бурганы кичине кыйыныраак. Күч кубаты болсо шашпай айдаганга жетишет. Бул 200-дөр ар кандай өлкөлөр үчүн ар кандай кыймылдаткычтар менен келет. Мисалы биздин өлкөгө, Казакстанга, Орусияга 3 ар кандай моторлору сунушталат. 4-5 дизель, 4 литр бензин жана 4-6 литр бензин. Биздин учурда 4-6 литр бензин 306 аттын күч менен аябай ишенимдүү жана бышык кыймылдаткыч, бир гана майды жана фильтрлерди алмаштырып айдай бересиздер. Негизи мен 4-5 дизель 200-каны айдап көргөм. Ошол мотор мага аябай жакты. Анткени үнөмдүү, тартышы да жакшы, анткени айланма учуру көбүрөөк. Тюнинг потенциалы да бар, кичине аттын күчтөрүн көтөрүп койсоңор болот. Бирок бул 4-6 бензин мотору деле жакшы. Мисалы араб өлкөлөрүндө жана АКШда 5-7 литр бензин мотору сунушталат. Ошол эле LX 500ге коюлган 5-7 мотору. Жүрүү котормосу 6 баскычтуу автомат. Аябай жакшы иштейт, жумшак которот, ишенимдүү. Анан тоо таштарга айдаганга, артынан прицеп сүйрөгөнгө чыдайт жакшы эле. Күч майдын чыгымы азыр 17 литр деп көрсөтүп жатат. Анан негизи мотор 92 бензинге ылайыкташтырылган. 4 өңгөлөктөрү дайыма аракетте. Тоо таштарда жардам бериш үчүн төмөндөтүлгөн передачасы бар. Андан тышкары краул деген баскычы бар. Краул деген бул тоо таштарда колдоно турган круиз контроль. Буну менен экинчи передачадан жүрүп баштайт, сцеплениясы жакшы болуш үчүн. Андан тышкары межосевой блокировкасы, спорт, норм, анан комфорт деген айдоо режимдери да бар. Жүрүү бөлүгү пневма. Демек, клиренсти өйдө көтөрүп түшүрсө болот. Пневмасыз Land Cruiser 200 да бар негизи. Бирок пневма менен жумшагыраак болот. Негизи эле Land Cruiser башында тоо таштар үчүн жасалган. Муну мамлекеттик башчылары, Бириккен Улуттар уюму, шейхтер айдап жүрүшөт. Анткени технологиясы эски болсо деле жүрүшү ыңгайлуу, жумшак, рама негизинде бийик. Анан эң башкысы башты оорутпай бузулбайт. Баасында өтө жакшы кармайт. Мисалы, мунун баасы $85,000. Азыр кошуда сатылууда. Видеонун астына тиркемен бассаңар, эс менен байланышсаңар болот. $85,000 бул кымбат эмес, бул базар баасы ошондой. Мисалы, машина кийиге кирсеңер, 2020 Land Cruiser $85-88,000 турат. Ал эми 2020 BMW X7 мисалы эң арзандары $47-48,000 башталат. Булар болсо 2020 эң арзандары $70-72,000 башталат. Муну сатып алып, 1 жыл айдагандан кийин кайра эле ошол баага сатсаңар болот го дейм. Силер менен болсо машина кийжи, кийинки көрүшкөнчө бар болгула.